ошол механизмдер мыйзамда көрсөтүлдүбү, ошол механизмдердин бардыгын иштеп чыгып, күнү түнү иштеп чыгып туруп, ошону реализация кылганга тезирээк аракет кылыш керек. Анткени азыр кабалыбыз кандай? Азыр аппараттарда акимчиликте киши жок иштей турган. Кээ бир андагы мисалы Панфилов район алалы, Талас областындагы Манас район алалы, жартысы жок аппараттын. Вакансия. Келбейт киши. Жаңы мыйзам кантип алабыз? Ички резервке конкурсту кантип өткөзөбүз деген маселелер бар. Ошолордун механизмдери жаңы иштелип, многу жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин жаңы мыйзам кабыл алынды. Буну реализация кылыш үчүн 30тан ашык укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып бекитиш керек болчу. Анын бир 4-5 эле бекитилди, мен билгени. 4-5. Калганы бекитиле элек. Бул мыйзам жөндөн иштебейт да. Буга деген демек мыйзам жазылган, андан аркы жолу ал белгисиз. Резервтер кантип тандалат дейсизби? Резервтер. Мисалы муниципалдык резерв кантип тандалды? Мен кыскача эле айтып коеюн. Чүй, Бишкек, Чүй, Талас, Нарын, Ысык көлдө ошол муниципалдык резерв тандоонун комиссиянын төрагасы ким болду дебесизби? Кыргыз тилчи болду. Мамлекеттик кадр системасын, саясатын гуманитарий бирөө өткөрөт. Кыргыз тилчи мыкты билет. Мыкты билгенде билими, теориялык билими жок болсо, биринчиден. Теориялык билими жок. Кыргыз тилчи. Теориялык билими деп мен мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча теориялык жок дегенде билими болсо деп атам да. Ал кыргыз тилчи. Же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында бир күн кызмат кылбаса, анан кийин бакыйган комиссияны 4 областка бакыйган комиссиянын төрагасы кылып туруп кыргыз тилчини. Анан кийин муниципалдык кызматта 20 жыл, 30 жылдык иштеген, мэр болгон, вице-мэр болгон, айыл өкмөт башчысы болгон, жергиликтүү кеңеште депутат болгон, ошондой кишилерден экзамен алып отурганын кандай карайсыз? Ким татыктуу эмесин тандап отурат. Ким татыктуу эмес деп чечип атканын сиз кандай карайт элеңиз? Математикте же болбосо бир физикте апарып туруп министерство здравоохранения коюп койгонду кандай карайт элеңиз? Ошол жерде медиктерди танда деп койгон. Сиз кантип карайт элеңиз? Ошондой болду. Январдагы өткөн ошол Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй боюнча муниципалдык резервке комиссиянын төрагасы кыргыз тилчи болду. Абсурд нерсеби? Анан кийин бийликтин ишеними кантип кетет? Мына ушундай жолдор менен кетет. Так эми ушул жерде бир суроо да. Сиз ошол маалда ушул кадр саясатында кызматкер болуп отурдуңуз, эмнеге айткан жоксуз? Азыр мурунку кызматкер ушул суроону көпчүлүктөр берет да. Эмнеге мурда убакыт кызматтан кеткенден кийин айтат да. Эми мен сизге бир нерсени айтып берейин. Но мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат деген мыйзам бар да. Ушул мыйзамда мамлекеттик жарандык кызмат эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз деген бардыгы так жазылган да. Даже ошол жерде кызматта иштеп атып, сиз өзүңүздүн мамлекеттик кызматта иштеп атып, өзүңүздүн жетекчиңиздин чечимин, кемчиликтерин публично айтканга укугуңуз жок. Бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Жарандык кызматты ушунчалык бир мындай банкага салып койгон, капкагын жаап койгон, ал кызматка киргенден кийин дымыңды чыгарбай жүрүшүң керек. Писанный, неписанный мыйзамдар деп коет го. Мыйзам боюнча дагы ошондой, мыйзам жазылбаган мыйзамдар бар. Сен жетекчинин айтканын укпасаң, жетекчиге каршы чыккан болосуң. Эртең жеп аткан наныңан айрыласың. Ошон үчүн 90%, 95% мамлекеттик жарандык кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер өзүнүн кызматы жогору турган жетекчилигине өйдө карап сүйлөй албайт. Бүгүн жумушу жок, демек бардык сырды айтууга мүмкүнчүлүгүңүз болуп атат. Бүгүн мен кызматтан кеткем, ошон үчүн мүмкүнчүлүк болуп атат менде.